Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Дагы бир рет кардарларыбыз 29 мартта сделкасы болгон. Азыркы учурда 10 апрелде ачкычын алышып, азыркы учурда жашап, жана көңүлдүү, бактылуу мүнөздөрдү өткөрүп атат десем жаңылышпайм. Чындыгын айтканда, семьяларды куттуктайбыз. Ушундай сонун сиздер менен видео обзорлорду полностью көрсөтөбүз. Үй өтө кандай десем, бардыга жагымдуу үйлөрдүн бири. Куттубек мырза, сизди куттуктайбыз үй бүлөңүз менен. Ошол үйгө көчүп келген сезимдериңиздер кандай болду? Кандай сүйүнүчтөр болду? Силерге чоң рахмат. Биз биринчи келгенде бул үйдү көрүп жактырып эле аракет кылып, анан кийин ушул үйгө насип кылган. Башка үйлөрдү да көрдүк, бирокчу карап көрүп жакпай акыры ушул үйгө токтолдук. Ремонту менен алайын деп ниет кылып аттык эле, Алла таалам насип кылган экен. Ушул үйгө жетиштик иншалла. Ар бир деңгээл ошо ниетке жараша болот деген мен чындыгы эле ошого тастыктайм дагы эле. Ооба, ниетке жараша болот. Кол тийгизбей жашап атасыз, туурабы ремонт кылып? Ооба. Ушул ремонт менен алдык, эми буюрса ремонт кылбай эле жашайбыз. Ошол ачкычты алгандан кийин ошол бир күн түнөгөнүңүз кандай сезимдер болду? Кандай бакыт болду? Же болбосо кандай сүйүнүч, кубанычтар болду, бирок болду. Андан күчтүү болду, ооба. Өзүң үйүң, өзүң квартирада жашаганда соседтер кантет деп коркунуч сезим болот эле ал жактачы. Хозяйка не дейт деген коркунуч сезим болот эле. Бул жерде эми өзүң үйүң, өзүң кеңири жашоо болот экен да. Кудайга шүгүр, азыр жакшы баары. Ушундай туугандар, эгерде сиздер дагы ушинтип так өзүңүзгө жеке турак жайды алып, кеңири жашайм деген болсоңуз, анда KG недвижимость надистери дайыма сиздердин кызматыңыздарда. Азыр болсо биз Куттубек мырзанын келинчегине, Заринага сөз беребиз. Кандай учурлар болду? Ооба, бизге келишим түзгөндөн бери чындыгын айтканда Куттубек мырзадан анчалык деле сөз түшкөн эмес. Баарына ошол келинчеги Зарина чалып сурап, мындайча айтканда кулабызды койгон эмес. Азыр көрөбүз ошол сөздөр чыга бекен, чыкпай бекен деп. Зарина, айтыңчы, сиз ошол кайсы күнү бизге келип маалымат алдыңыздар жана кантип биз менен келишим түзүп калдыңыздар? Саламатсыздарбы? Биз 2023 жылдын 28 декабрь күнү договор түзгөнбүз. Онун 10-15 күндүн ичинде одобрение келип, 3 айдан кийин үйдүн ключун алып отурабыз. Ошол 3 айдын арасында кандай кыйынчылыктар болду, же болбосо кандай абалдар болду? Ошолор боюнча тагыраак айтып берсеңиз. Биз үй карап көбүрөөк убакыт өткөрүп калдык. Бул квартира экинчи көргөн квартирабыз. 20га жакын квартира көрдүк. 20? Ооба, 20га жакын квартира көрдүк. Почти 1,5 ай квартира карап жүрдүк. Бул квартираны экинчи көргөн квартирабыз. Бул квартираны алгы чейин 3-4 жолу келип, кайра келип көрүп кеттик, алсакпы, албасакпы деп. Бул квартираны алган себеби даяр ремонту менен алдык, ремонт кылбайбыз деп. Бирок эмнеси жакты ошол биринчи киргенде эле ремонту жакты. Ремонту кухнясы, баары эле жакты көрөчү. Мен билишим боюнча жолдошуңузга бул жердин ар бир немеси, комнатасы отдельно болгон жакты деп. Өтө кубанган, кубанын көргөндө. Ошол кандай болбосун, уже ачкычты алдыңыздар, куттуктайбыз биз дагы бир рет. Ошол ушинтип Дарсукон жайнап, эмне болсо да кыргыздарымдын ушундай дагы бир рет үй бүлөлүү, бактылуу болду десек. Бул үйдү көргөндөн кийин 8 жолу көрдүк дедиңби? 4-5 жолу көрдүк. Сизге айтпай келдик да бирок. Чын, айтпай. Ошолорду айтсаңар. Биз туугандарыбыз дагы ээрчитип алып келип, тагаларыбызды көрсөтүп кеттик, болобу деп совет сурап. Ошон үчүн, значит, түшүп калыптыр да бул квартирачы, жакты деп да. Ошол